Эже тоскоолдук кылбаңыздар. Эжеке келиң сен биз атан келиң. Депутаттар, президент, көргілер. Баласы қаза болып, ошол кредит төгілбей қалды. Андан кейін ковид болып қалды, бұл кредит төгілбей қалды. Ошонун баарына кичине каралаш керек болчу да. Мына, кайда барабыз азыр? Договор түзүп кайра төлөйбүз. Эч качан дегеле банктан эч ким акчасын төлөбөй чыгып кете албайт да, төлөйбүз. Болушунча төлөп берели. Могуку атап кетилген сезондо бизди чыгарбай эле, тиги карап турганга жардам бергиле. Анан ушу банктар кантип азыр андай деген закон жок, кыш жай деген закон жок дейт. Кандай закон жок билбейм анан. Азыр каяка барасып жалдырасак болбойт да. 2021-ден бери үйдөн чыгара албай жатабыз. Бул менен 3-үнчү жолу токтотушу болду. Өткөндө эң аякысында 28-октябрь айына последнее выселение назначение болгон, последний. Буларден сотко кайрылып, аныктама алышып токтотушуп, азыркы күндө кайра сот аркылуу жандандырып, сот аркылуу көрсөтүлсө керек материалдарды. Азыр соттун чечиминин негизинде эле биз мыйзамдуу түрөндөрдү кутабыз. Бир ай убакыт сурашкан, бир ай, ровно бир ай деле болуп калды. Бир айдын ичинде келебиз, банкка бир басып беришкен жок. Bir предложение кылышкан жок, эч кандай сунуш бербегендигине байланыштуу мүмкүн ушу кайра эле келип атат да.